Чүй облусунан келген Бакытбек Мирзабоев хан кошой кулатуу эр таймашында Кыргызстанды намысын колдон чыгарган жок. Ал өзбекстандык атаандашын өз чеберчилиги менен татыктуу жеңип алды. Бул жеңиш оңой болгон жок. Высоко горя бар өзүнкүн алат экен. Биз бул жака жарым жума мурун келгенбиз, адаптация өтөлү депчи. Анын солбой эле баары бир высоко горя өзүнкүн алат экен, ал башында дем алыш кыйын экен. Бирок жеңиш жакшы болду, алхамдулилля. Бул спортко мен 2019 келгем. 2019-дан бери негизи грэплингден баштагам, база грэплингда. ММАга 2021 өттүм. Мен кыргызмын, мен алга кыргыз калкым. Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келет калгым. Кыргыз улут кран жигиттерге бай келген. Рас эле кыргыз болуп жарал. Хан кошойдун түпкү теги болгон ат башы жергесинде алгачкы жолу спорттун улуттук түрү хан кошой кулатуу эл аралык эр таймаш турнири өттү. Мелдешке Кыргызстандан, ошондой эле коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Каракалпакстандан келген 12 жуп күч сынашты. Мен Өзбекстан Республикасынын Каракалпакстан аймагынан келдим. Бул мелдеш абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Баары мыкты уюштурулган. Биз грэплинг боюнча 2 раунд, ар бири 5 мүнөттөн күрөштүк. Кудайга шүгүр, мелдеште жеңишке жетиштим. Баары жакшы болду. Улуттук оюндун бул түрүнө кызыккан көрүүчүлөрдүн саны арбын болду. Алар мындай мелдештер мындан арыда улануусу керектигин билдиришет. Ушундайлар көбүрөөк болуп турсун. Жакшы деңгээлде өтүп атат. Кыргызстан утуп атат, сүйүнүп атам. Балдар жакшы даярданган экен. Жакшы оюн көрсөтүп атышат. Кыргызстанга болейт деп атабыз. Кыргыздар кичине сильныйраак болуп атат окшойт. Кулатуу эр таймашы 2012 жылдан бери өткөрүлүп келет. Спорттун бул түрү алдыда өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көргөзмө катары сунушталып, келечекте көчмөндөр оюндарынын программасына киргизүү мүмкүнчүлүгү сыналмакчы. Улуттук күрөш кулатуу эр таймаш деп буга чейин өтүп жүргөн, бирок мындан ары улуттук спорт өнүгүп жатканына байланыштуу форматтарын өзгөртүп, эрежелерин дагы кызыктуу кылып, ушундай бир чоң деңгээлде уюштуруп жатабыз. Башка күрөштөрдөн мисалы кыргыз күрөш, алыш белбоо деген күрөштүн түрлөрү бар. Алар кадимкидей гана күрөш, белбоодон кармап күрөшөт. Бул жерде эрежеде өзгөрүү бар, кадимкидей эле мушташ түрү. Эми ата-бабабыз ачыгын айтканда жокер болгон, ат үстүндө күрөшкөн, кылыч ташкан, жерден мушташкан. Ошондуктан ар бир спорттун түрү бир негизде келип чыгат да. Ошондуктан бул дагы ошол ата-бабадан калган эле улуттук күрөш эр таймаш деп айтып турганда эрлердин оюну. Агайлар ошондой эле Кыргызстандын Аталган мелдеш спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция менен Кыргыз Республикасынын кулатуу эр таймаш федерациясы тарабынан уюштурулган. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө хан кошой куру жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ал эми мелдештин жалпы байге фонду 500 000 сомду түздү. Гүлбөбө Жанышбекова, Дастан Талантов, Нарын жаңылыктары.